Саламатсызбы Адакан Кемсанбаевич, неге каркыраны сатууга макул болуп кол койдуңуз дейт. Бар ошол суроо берген киши бар, мен экөөбүз сурайм ушул кишиден. Бар. Келсеңиз сизби? Келиңиз. Мына ушул суроону бергенге 12 жыл болду. 12 жылдан бери айта берип, бүтүлбөгөн тешик бүтөлүп бүттү. Каркыра канча гектар иним? 30 Не? Жок, өзү жалпысы канча? Жок болса кайдан берилип кетти деп айтып атасыңар? 60 гектар берилген. Жок, кечиресиз. Деп айтылып атат эмес. Биз мусулман балдарыбыз. Чубак аазы чыркырап айтты. Түшүнбөйсүнбү, ал ишке аралашпа деди. Кыйбат жасаба деди. Акыретке барганда жообуңду аласың деди. Мына мен казактарга барам дейт, жаштарды жыйнап, миңдеген жаштарды жыйнап, насаат айтат эле, билесиздерби? Ал жерге барсам казактар айтып атат дейт. Назарбаевдин канында кыргыз бар. Казактын каркырасын кыргызга берип жиберди деп айкайлап атат дейт. Койбойлубу бир туугандар? Менин колумда 150 Түп районунун, Аксуу районунун аксакалдарынын кол койгон кагазы колумда турат, терең ыраазычылык рахмат айткан колдору. Эгер иним ошону каалаган болсоң, 15 апрель 2008 жыл Эркинтоо деген гезиттик китепканага барып айтсаң, бүтүн ушул Түп районунун айылдык кеңештин депутаттарынын баары ошол жерге ыраазычылык каттарын жазып атат бизге. Койбойлубу эми ушуну? Анан бирөө барып эле ушуну бере кой десе эле көтөрүп алып келе бересиңерби? Жок, бул 2008 жылы сиз спикер болуп турганда ратификация болгонда. 2001 жылы Ошого кандай жооп бересиңер? Мен жооп берип атпаймбы? Жооп берип атпайм. Жооптук спикер болуп отурган парламенттен ошондо ратификация болгон, туурабы? Эми уксаң? Сиз ошондо ак жол менен эмеге келген? 2001 жылы ак жол менен эмеге алып келген? 2001 жылы спикер болгондо парламентте андан мурун ратификация болуп өтпөй калган. 2008 жылы ратификация болгон. Азамат. Ошол убакта сиз спикер болчусуз. Азамат, жакшы билет экенсиң. Жооп бериңиз аны. Жакшы билет экенсиң. Эми жакшы билет экенсиң. Ошого чейин ратификация кылбай келгенбиз биз. Неге? Себеп Аскар Акаев 2001 жылы 10 декабрда Астана шаарында кыргыз-казак чек арасын бөлүштүрүү боюнча жанакы чечимге кол коюшкан. Биз ратификация кылбай келдик 7 жыл. Жанагы Өмүркулов елебады, колу бутубузду бурап чечимдерди кабыл алдырды. Кол бутту бурабак турсун, мойнубузду бураса дагы ратификация кылбай келдик биз. Эмнеге? Себеп адилетсиз чечилип калган маселе. Биздин 4 пансионат тиги жердеги жайлоону бөлүштүрүү биздин көңүлүбүзгө туура келген эмес. Мен төрага болуп келгенде тарыхта калат, иним, тарыхта калат. Кыргыз кыргызды көтөрүш үчүн кыргыздын көзү өтүш керек бул дүйнөдө. Ошондо гана андан кийин айтылат. Ошол кезде Чолпон Турсуновна Баекованы 200 сааттай менин видео жоопторум бар да, ошону көрүп алса болмок да инимчи. Кайра эле кайталата бербей. Чолпон Турсуновнаны төрайым кылып комиссияга ушул жерге жибердик. Басып да бара элек болсоң керек ал жерге. Көрө да элек болсоң керек ал жерде. Биздин Ысык көлдөн шайланган депутаттар Жаңгороз Каныметович Раматылык, баягы Табылды деген жигитибиз бар. Эмне кылдык? 4 пансионатты кайтарып алдык. Сизде